Hurmatli jamoat, men bugungi videomda sizlarga mınakay inkubatorda tuxumlar bugun 11-kun. Ушул inkubatorda içide kebirlerde vlagomer yok. Oşonun vlagomer nımdуулuğu inkubatorda içideki nımdуулuğu kança ekendigini ölçüş yolunu ko'rsatib berem sizlarga. Aga bizge jönököy gana mынандай аптекадан алса болот, термометр керек. Внутрикомнатный температура, термометр. Үйдүн ичинде термометр. Ушуну 5 минутка инкубаторга салабыз. Мынакей салып койдук, 5 минут күтүп турабыз. 5 минуттан keyin sizler менен daha жолугушабыз. Aradan 5 minut öttü. Termometrdi alıp karasak bir yerde 34'ü көрсөтүп атат. Мынакей азыр 37 болуп турат, бирок датчик көрсөткөнү. Бирок мына биздин термометрибиз 34'ді көрсөтүп аткан экен. Эми Kuruk akvalda bizden temperaturamız inkubatorda içindeki azırgı temperaturası 34'ді көрсөтүп. Demek 34, 35, 36'ın tögörögde постоянно тураткан да. Нымдуулукту кантип билеби десе, сиздерге ушул эле термометр аз-маз пахта, анан суу керек болот. Ошол пахтаны жөнөкөй гана ар кандай болсо дагы пахта боло берет. Mınakey nımdap durup suulap oşol termometrde arka jagıda mынандай нерсеси болот. Ошону өлдөйсүздөр. Пахтаны ошого жерге марли болобу, пахта болобу, чүпүрөктү ороп туруп кайрадан дагы 5 минутта салабыз. Mınakey aradan 5 minut öttü. Janagı nımdalган пахта менен салган термометрибизди кайра алабыз. Эми көрөбүз. Жана бизде биринчи 34 көрсөткөн, азыр мына 24'ді көрсөтүп атат экен. Буну менен эмнени билсе болот? 34'дөн 24'ді кемитесиңер. 34'ден 24'ді кемітсеңер, как раз 10 болот. Мен азыр ылдыйда таблицаны жөнөтөмүн. Ошол таблица менен кантип иштеш жолдорун дагы силерге айтып өтөмүн. Психометр же болбосо гигрометр деген аптекаларда кош, мен ылдыйда көрсөтүп коем сүрөттө. Кош термометрлуу болот экен. Мына влагомери жок инкубаторлар ошондойлорду 400 сом, 450 сомго сатып алсаңар болот экен. Ошондо же болбосо 9-7, 9 класстын физиканын тапшырмаларын чечүү деген китепте психометрия деген жери бар экен. Курук аба менен ным абаны ортосунда алынган, мисалы үчүн азыр бизде 34'дөн 24 алса 10 чыкты. Ошону салыштырмалуу аралыктагыны канча процент? Биздин азыркы данныйыбызда мен жаттап алганмын 63 градус процент нымдуулук бар экен. Мен азыр ылдыйда силерге сүрөтүн таштап коем.